Акаев Бакиев башкаруу болуп турган маалда биз өзүбүз анда жаш жигердүү активисттер катары ушул бийликтин кабыл аткан мыйзамсыз же болбосо элге каршы болгон чечимдерине каршы акцияларына чыгып нараазычылык уюштурчубуз да. Анан кийин ошондо тилекке каршы бизге карата дагы коркутуулар, кодолоолор болгон. Балдарыңарды бала бакчадан алып кетпейсиңер, жумуштан айдап чыгабыз, жакындарыңарды кубалап чыгабыз. Эркек балдарды тилекке каршы салып кеткөн күндөр да болгон. Өзүңөр билесиңер, белгилүү Алишер Саипов деген журналистти өлтүрүп кетишкен да. Анан кийин тилекке каршы буга чейин эч кайсы бир ушул мамлекеттик кызматкер же укук коргоо органдарынын кызматкерлери жоопкерчиликке тартылган эмес да. Анан азыркы учурда жаштар активисттерге ошондой кодулоо, коркутуу иштер башталганы капаландырат. Анткени бийлик эгерде бийлик айткан сын пикирге, каршы пикирге ошондой коркутууларды, чектөөлөрдү колдонсо, бул бийликтин алсыздыгы да. Анан кийин биз ошол себептен биздин президент Садыр Жапаровго кайрылып атабыз. Сөзсүз түрдө ушул активисттерге карата коркутуулар боюнча өз пикирин билдириш керек. Сын пикир айткан, каршы пикир айткандарды коркутуулардан баш тартыш керек. Ар бир ошол кызматкерлерди, укук коргоо кызматкерлерин керек болсо жетекчиликке чейин жоопкерчиликке тартып, өз жумуш ордунан айдап чыгыш керек да. Анткени Жапаров өзүнүн эл алдында элге кызмат кылам деп ода берген, саясий куугунтук болбойт деп ода берген да. Азыркы болуп аткан иш-чаралар, жаш активисттерге болуп аткан иш-чаралар бул куугунтук, саясий куугунтук. Буга биз каршыбыз.